Бишкекте шаардык кеңештин депутаттары жаңы мэрди шайлашты. Бишкек шаардык кеңешинин мэрди шайлоосуна 2 талапкер катышты. Шаар башчылыкка Өнүгүү прогресс партиясынан Нурдин Абдылдаев жана социал-демократтар партиясы баштаган көпчүлүк коалициядан мэрдин милдетин аткаруучу Албек Ибраимов көрсөтүлгөн. Кененирээк кийинки репортажда. Бүгүн Бишкек шаарынын мэрин шайлоо болуп өттү. Шайлоонун жыйынтыгы менен 29 добуш алып, Албек Ибраимов мэр болуп кайрадан шайланды. Ал эми оппозициялык партиянын талапкери 12 добуш алса, баарына каршы 2 депутат добуш берген. Көпчүлүк эксперттер мэрдин тагдыры алдын ала чечилгендигин айтышып, Албек Ибраимовдун кайрадан мэр болору белгилүү болчу. Бирок Өнүгүү прогресс партиясынын шайлоолордо дайыма альтернативдик талапкер көргөзүп келүүсү интрига жаратып келет. Бул жолу Нурдин Абдылдаев Бишкек мэрин шайлоодо дагы бир жаңы саясий маданият калыптандырып, Албек Ибраимовду теледебатка чакырган. Бирок Албек Ибраимов Нурдин Абдылдаевдин чакырыгын кабыл алганы менен теледебатка келген эмес. Мен көчө дебатка катыштым, ал кишиге кайсы себептен келген жок. Биз көчө дебатты сентябрь калганда өткөздүк. Шайлоо астында Кыргызстан фракциясынын төрагасы Кубанычбек Кангантиев талапкерлердин программасын угууга чакырып, бирок ал колдоо тапкан жок. Уважаемые коллеги, я вам предлагаю не спешить и дать возможность и поддержать наших коллег из фракции Өнүгүү, для того, чтобы кандидаты могли выступить. Если один из кандидатов не хочет выступать, то нужно как минимум дать слово другому кандидату. Кубанычбек Амарлевич, мы не менее часа-полтора слушали программу. И каждый, наверное, каждый депутат для себя свой выбор сделает. Уже понял свою программу. И думаю, будет правильнее, если мы перейдем к процессу голосования, да? Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары кала башчыны шайлоого сырттагы Албек Ибраимовдун тарапташтарынын жана жогорку кеңеш депутаттарынын митинги таасир эткенин жана оппозициялык Мекеним Кыргызстан фракциясы оппозициянын талапкерин колдобошу жасалма оппозициялык фракция экенин көрсөтүп койду дейт. После того, как была создана коалиция большинства и коалиция меньшинства, уже сразу было понятно, не выходя из этого зала, что кто является оппозицией и кто является псевдооппозицией. Всем понятно, все знают, что реальная оппозиция в городском Кенеше – это партия Өнүгүү прогресс. Но партия, которую вы сказали, это не то, что мы, это уже... Все об этом знают, что это просто псевдооппозиция. Нурдин Абдылдаев шайлоодон жеңип чыккан Албек Ибраимовго ийгилик каалап, бирок шайлоонун митингчилердин басым астында өткөнүн эскерте кетти. Депутаты сделали свой выбор. Мы это принимаем, это решение. Очень жаль, что это было сделано под каким-то давлением. Но я желаю вам успеха. Спасибо. Вам удачи. Экинчи жолу мэрлик кызматка шайланган, артынан ар түрдүү кеберчиген Албек Ибраимов Борбор калааны алдыдагы 4 жыл бою башкарат. Анын алдында шаарды жарыктандыруу жана жашылдандыруу, коомдук транспорт, мыйзамсыз курулуштар, бузулган жолдор сыяктуу бир топ көйгөйлөрдү чечүү турат. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь.